Assalamu alaikum, Kırgız elim, mekendештерим, amansızдарбы? Аллахтын тынчтыгы, саламы болсун барыңыздарга. Биз кече бир интернет тармагында бир соттун туура эмес сүйлөгөн сөздөрү, мыйзамсыз сүйлөгөн сөздөрү, мыйзамга баш ийбей, жеке бир инсандын жанагы бир өзүнүн укугуну билбеген инсандарды бир аз четке каккандыгы, өзүнүн жанагы мыйзамдуу жумуштарын так билбеген, сот адилетсиз соттордун одоно мыйзам бузгандыгы жөнүндө бир айта кетейин. Бак сүйлөйсүң кыргыз тилинде. Орусча жооп бербейм. Орусча неге жооп бербейсиз? Неге жооп бербейсиз? Эмнеге жооп бербейсиз Элиш байке? Кыргызча, орусча эметедим. Неге? Кандай дейм, ал өзүнүн эркин. Ал өзүнүн эркин да дейм. Мен орусча эмете албайм. Хорошо анда. Отуруңуз. Биз сизди суралбайбыз анда. Отказались ему дать, или вы хотите отложить это дело, пригласить переводчика или что? Я хочу сказать, что переводчика не нужно, пару кыргызча түшүнөбүз, кыргызча биле берсин. Ошонун ишине жооп бергилечи. Урматтуу сот, мен силерге аплот берем азыр. Сиздерге бир аз уякта бизге окшогон инсандар анча-мынча бир туура эмес сүйлөп алсак, туура эмес жанагы мыйзамга баш ийбей калсак, мыйзамды билбей калып сүйлөп алган болсок, бир аз ката кеткен болсо бизге анча билинбейт да, бизге окшогон инсандар. А сиздер мамлекеттик мекемеде иштеп жатасыздар. Сиздер окугансыздар. Эми окугандан кийин сабаттуу болуңуздар да. Качан караса бир жанагы элге болгон мамиле сиздерде аябай бир текебердин мамилесин кыласыздар да ар дайымчы. ГАИ кызматкерлериби, сот кызматкерлериби, прокуратурабы. Сиздер эмне форма кийип алсаңыздар эле эмне элди басыш керекпи? Басмарлаш керекпи? Эмне үчүн карапайым элдер үчүн иштебейсиздер? Эми мен орусча сүйлөбөйм, мага кыргызча сүйлөңүз, мен кыргызча сүйлөйүн, кыргызча жооп берейин десе, эмнеге сиз орусча сүйлөбөйсүз деп аны басмарлап атасыз. Сиздин кандай укугуңуз бар? Кандай акыңыз бар сиздин? Сиз керек болсо кыргыз тилинде сүйлөңүз. Кыргызстанда ошол бир биздин мыйзамда жазылган. Кайсыл жерде болбосун. Укук коргоосу болобу, соттун немесинде иштегенби, кемиси болбосун мамлекет тилинде сүйлөсүн деген. Сизге ким укук берди? Кааламалы орусча сүйлөп, кааламалы кыргызча сүйлөгөнгө. Карапайым эл, кээ бир инсандар орусча билбеген инсандар бар. Милдеттүү эмеспиз орусча сүйлөгөнгө биз. Биз милдеттүү эмеспиз, дагы бир жолу кайталайм. Билбейсизби, кыргызча үйрөнүңүз. Сиз милдеттүүсүз кыргызча сүйлөгөнгө. Орусча сүйлөбөсөңүз сизден бир маалымат албай, сизге сөз бербейбиз деп туруп алар четке каккансып кууп чыгып атасыз. Сизге окшогон инсандарга чара көрүш керек. Эмне үчүн мамлекет тилинде сүйлөбөйсүз? Мен сиздерге керек болсо, ар бир мыйзам боюнча мен сиздерге кайрылып ошону айта кетейин. Билбеген болсоңуз, сизге ошон сабатсызсыз, сизге ошон инсандар сабатсыз, ачык эле. Кааласаңыз мени басмарлап, менин акыма кирди деп, доомат койду деп айтыңыз. Мен дооматыңызга мен жооп беремин. Далил менен жооп беремин. Бул Кыргыз Республикасынын мыйзамы, мына конституция бул. Мен сизге ушул жөнүндө окуп берейин. Кимдер сүйлөгөнгө кыргызча мамлекет тилинде сүйлөсүн. Кээ бир жерде түшүнбөй калган болсо, кайталаш максатында расмий тилде, орус тилинде кайталанышы мүмкүн деген жерлери бар. 32 берене, Кыргызстан Республикасынын 32 конституциясында 32 беренеде жазылган. Мамлекет тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү адамдар дейт. Биринчи, төмөнкү адамдар мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү дейт.
Биринчи Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестеринин белгиленген тизмедеги мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар. Экинчиси, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, жергиликтүү кеңештин депутаттары дейт. Үчүнчүсү, Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын кызматчылары. Төртүнчүсү, ички иштер жана башка укук коргоо органдарынын офицердик жана жетектөөчү орто жана жогорку курамындагы адамдар дейт. Башка органдардын атайын наамдары ыйгарылуучу кызмат адамдары дейт. Мен сизге кыскача түшүндүрдүм. Сиз укук коргоочу инсансыз. Сиз сотсуз. Сиз сот болуп иштеп атасызбы? Дем адвокатсызбы, сотпу, юристсизби? Мага кызыгы жок. Сиз милдеттүүсүз кыргыз тилинде сүйлөгөнгө, мамлекет тилинде сүйлөгөнгө сиз милдеттүүсүз. Сиз орусча билген болсоңуз, кыргызча билбеген болсоңуз айып бизде эмес. Карапайым инсанда эмес айып. Керек болсо кыргызча үйрөнүп ана отургуз ушул жерге. Мыйзамда каралган ушул. Кимде ким Кыргызстанда, Кыргыз мамлекетинде кыргыз тилин билбеген болсо, ал жерде иштеген милдеттүү эмес, ал жерден иштен алынсын деген жери бар. Мен сизден ошол нерсени талап кылам. Кыргыз тилин үйрөнүңүз, болсо ал жерден бошотуп коюңуз. Кыргыз тилин билген инсандар калсын ал жерде. Биздин карапайым элдин башын оорутпаңыз. Керек болсо тикеме тике келсеңиз да бетиңизди айтам мен сиздинчи. Силерге окшогон сабатсыздар кыргыз элдин, кыргыз ушу карапайым инсандарды басмарлап атат. Аллага тапшырдым силерди. Силерге окшогон сабатсыздарды мен Аллага тапшырдым мен. Мына китепти, мына бекерден чыгарган жери жок. Мына китепти окуп, анан ички ушу конституцияны толук жаттап туруп, ошо амал кылып жашаңыздар. Амал кылып иштеңиздер. Айлыгыңыз, маянаңызга ылайыктуу болуп иштеңиздер. Кыямат күнү жооп бересиңер.